Assalamu alaikum, atalar, apalar, eceler, ağalar. Бүгін дағы мәнілі бір мәселеге басым жасамақчымын. Білесіздер, учурда жыныстық жақтан алсыз болған еркектер көп. Тұқымсыздық менен жабыркаган аялдар, еркектер көп учуроодо. Анандағы жаш энелердин сүттөрү дагы начар болуп, анан ошону менен бирге эле аутизм, ДЦП менен жабыркаган жаш балдар дагы өтө көп кезигүүдө. Анан жүрүк кан тамыр оорусунан жабыркаган адамдар 40 жашка жетпей деле көп учурап калды. Булардын баарына эмне күнөөлүү? Келип чыгыш себептери албетте ар түрдүү. Мүмкүн болушунча аларды биз жойгон аракет кылышыбыз керек. Канчалык көп оң маанайдагы нерселерге басым жасап, терс маанайдагы нерселерден алыстай турган болсок, бул көйгөйлөр менен жакшыраак күрөшкөн болобуз. Биринчи кезекте зыяндуу болгон нерселердин тизмегин түзүп, алардан мүмкүн болушунча алыс болгон аракет кылышыбыз керек. Бүгүн дагы ошондой ден соолук үчүн олуттуу зыян алып келе турган нерселердин бирин айтып өтөйүн. Бул албетте транс майлар. Ал камтыган азыктарды биз канчалык колдоно турган болсок, өйдөдөгү көйгөйлөр ошончолук өзүн ачыктап, ошончолук билдире берет. Демек, транс майлардын камтыган азыктарды колдонбош керек. Мен сиздерге азыр айрымдарын эле айтып өтөм. Албетте баарын айта албайм. Ушуларды колдонбой коюу аркылуу дагы көйгөйгө бир аз жеңилдик кылган болобуз. Негизи караңгыны жамандап олтура бергөндөн көрө шам жагып коюу жетиштүү демекчи. Кичинекей болсо дагы ушул чечим тапкан аракет кылышыбыз керек. Демек, транс майларын камтыган азыктарды сиздерге айтып өтөйүн. Биринчи кезекте бул баардык балмуздактар. Баарыбыз сүйүп колдонобуз, баарыбыз жакшы көрүп жейбиз. Жаш балдар айрыкча. Ушул азык транс майларын камтыйт. Ушундан эми албетте 100% сиздерди андан алыс болуңуздар деп айтпайм. Азайтыңыздар. Мүмкүн болушунча аз колдонуңуздар. Айрыкча ангинасы барларга сунуштабайм. Анткени ангина козгогон сайын улам эле ал иммунитетти начарлатып, бара-бара бөйрөктү дагы жабырката баштайт. Аутоиммундук ооруларга алып барат. Андыктан биринчи кезекте ушул ангинасын козгоп калчулар балмуздак жебеңиздер. Анан фастфудтар. Фастфудтар эмне үчүн зыяндуу? Аны өтө көп ушул зыяндуу экенин баарыбыз эле билебиз, бирок эмне үчүн зыяндуу экенин билбейбиз. Фастфуд өзүнө өтө көп өлчөмдө тузду камтыйт, өтө көп өлчөмдө транс майларын камтыйт. Ошол себептүү аларды колдонбош керек. Фастфудтарга эмнелер кириши баарыңыздарга эле белгилүү. Мисалы, картофель фри дагы ошого кирет. Ушуларды дагы биринчи кезекте рационуңуздан алып ташташ керек. Эми билгендер, акылдуулар уже андан алыстап калдыңыздар, дагы деле аны көп колдонуп жүргөндөр көп. Ушулардан алыстайлы. Анан кондитердик азыктар. Кондитердик деген эми бул заводдон чыгарылып, бизге алынып келинген баардык шириндиктер, печенье, вафли, баардык шириндиктер, ушулар баары өзүнө транс майларды камтыйт. Андыктан ушулардан дагы өзүбүздү чектешибиз керек. Анан татымалдар, заводской татымалдар бар го, ар кандай тамактын даамын чыгара турган. Ушулар дагы өзүнө транс майларды камтыйт. Тамакты даамдуу кылыштын башка айласын кылган жакшы. Мисалы, жашылчаларды кошуп дагы тамакты даамдуу кылса болот. Ушул 4 түрдүү азыктарды рациондон эми албетте толук алып салуу мүмкүн эмес. Азайтсаңыздар сиздер үчүн өтө чоң плюс болот. Өйдөдө башында санап өткөн көйгөйлөр бир кыйла азаят. Анан дагы табигый азыктарга көбүрөөк басым жасайлы. Дароо эле мисалы ооруганда дарыгерге чуркайбыз. Сабырыбыз түгөнүп, мисалы жакшы боло албайбыз деп. Негизи дарыгердин лечениясын алгандан кийин дагы бир аз убакыт кыйналышыбыз мүмкүн, бара-бара жакшы болуп кетебиз. Иммунитетибиз дагы күрөшөт. Көпчүлүгүбүз сабырыбыз чыдабай, жардам болбойт деп молдого чуркайбыз, башкаларга барабыз, табыптарды издейбиз. Кимдин атын уксак эле ошого чуркап барабыз. Биринчи кезекте Кудайдан тилеш керек, анан дарыгердин айтканын кылыш керек. Ошондо плюс болот, жакшы өзгөрүүлөр болот. Анан дагы өдөдө саналып өткөн зыяндуу азыктарды мүмкүн болушунча чектеш керек. Зыяндуу азыктар ошону менен эле бүтүп калбайт.
алардын тизмеси андан дагы көп, бирок эч дегенде азырча ушуларды чектеп туруңуздар. Калган дагы зыяндуу нерселерди буюрса алдыда сиздерге жеткире берем. Өткөнкү видеодо сиздерге колбасалардын зыяндарын айтканмын. Аларды дагы балким колдонсоңуздар өтө сапаттуусун тандаңыздар. Болбосо такыр эле алып саздагыңыздар дагы болот. Анан же өтө аз жеш керек. Бир жумада бир жолу жеп турсаңыз деле сиз үчүн өтө жетиштүү болот колбасалар. Негизи эле адам колу менен чыгарган ушул азыктардын көпчүлүгүндө минустар көп чыга берет. Андыктан табигыйлыкка көбүрөөк басым жасайлы.